Саламатсыздарбы, Нурпресс маалымат борборунун көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде эфирде Апам агат берүүбүздүн коногу ырчы обончу Сезбек Искенелиев мырза. Өзүңүздү таппаймын, жаным апа. Бул алгач эле маегибизди ошол апалардын сүйүүсү жөнүндө баштагым келип атат. Бул бардык сүйүү өзгөрүлөт, жаңырат, жаңырбаган жалгыз эне сүйүүсү дейт. Ошол апаңыздын сүйүүсүн эстеп, мээримин эстеп сагынасызбы? Мен ал инсанды, ал кишини, ал аял затын мен аны айтып сүйүүмдү, сагынычымды, кусалыгымды мен айтып жеткизе албайм. Ал бир гана мен Аллага ыраазымын, жараткан Аллага ыраазымын. Ошол аялды мага эне кылып берген. Мен ошолду мен эң чоң өнүмдө анан куса болом, сагынам, айтпайм ошону мен аны мындай сөз менен жеткизип бере албайм. Мындай болуп калды да, мен атам эрте каза болгон, анан апам өстүрдү да. Бир гана энелик гана мээрим бербесен, аталык мээрим да берди инсан магачы. Апа деген бул чексиз алам. Апаңыздын сүйүүсүн ошол толук ала алдым деп ойлойсузбу? Ооба. Алдым апамдын сүйүүсүн. Себеби мен могул эскерип атканым бар, ошонун бар белгисинде мен толук алдым. Мен апама ушундай ыраазымын. Апама ыраазымын, Аллага ыраазымын ошол аялды. Жана дагы айтам, Аллага ушунчалык ыраазымын ошол аял затын мага эне кылып, ушул аркылуу ушу сенин апаң болот. Ушул аркылуу сен тарбия көрүп, бул жарык дүйнөгө келесиң, сен ушул апаң. Мисалы, кандай десем ушу, аны айта албайсың да. Бирок мен аябай ыраазымын. Апаңыздын көзү тирүү кезинде айылга барганда ошол апаңыз тосуп алчу да, мындай ысык чайын берип, тамагын жасап берип, азыр болсо үйүңүзгө барганда ошол нерсени издейсизби? Албетте. Студент кезинде барганда мен дайыма кышында барганда сүрөт деп коет го. Сүрөттү каникулга барганда дайым сүрөт мага дайындап койчу өзүнчө. Чучук кылып анан ошону бизде жаркоп деп коет да, чоң камырларды. Ошонун сонун кылып жасап келип турган. Атайын балам немеден келди, баягы каникулга келди, ошону дайым жасап берчи, мисалы үчүн. Ошол эле учурда мен аябай каникулга барып, мисалы үчүн, эми апаң сагынасың да, биякта жүрүп, анан барып, анан 10 күндө же 5 күн жүргөндө кадимкидей баягы жакын болуп каласың да. Кеткиң келбей, анан кетип эртең менен автобуска түшүп кетип калганда эртең туруп узатат да. Анан көз алдымда мындай эмеси, артымда такыр карачу эмесмин да. Ал кечке карап турчу, мен караганда эле ыйлак ийчим да, себеби мен кийинки келгенде мындай дагы ушинтип мен тосуп алса экен депчи, мен кийинки келгенде жок болуп калбаса экен деп мындай неметип, такыр артымды карабай, тыпылып тез басып кетчимин да. Артымды карасам эле бир башкача неме болуп калчудай болуп элечи, мындай акыркы жолу көрүп калчудай болгон сезимдер болчу да. Анан ошон үчүн артымды карабай баягы автобуска түшкөндөн кийин бир топтон кийин тетеге кеткенден кийин карап коюшум. Ошого чейин карап турчу көрүңөр, канчага чейин бул бир гана неме эмес, мындай көзү менен узатчы, сезими менен узатчы, мээрими менен узатчы. Сени немеге кетип аткандачы, автобустан кетип баратканда көрүңөр кандай сонун көз ирмемдер. Бир ырчыда бир эле ыр болушу мүмкүн да, менде 3 ыр бар да. Бул менин апама болгон сүйүүм, апама болгон кусалыгым, апама болгон сагынычым, апама болгон бир ушундай сыйым да. Анан албетте ар бир ырды ырдап атканда ошол жана кинодон кинода баягы элестеттирет го, элестетип көз алдыңан өткөрүп, ошондой көз алдымда болуп турат. Биринчи жылдары аябай оор болду. Апа жөнүндө деген ырларды ырдаганда, апам жакшы көргөн ырларды ырдаганда, той жакшылыктарды дайымбы мындай неме болчумун да, көзүмө жаш коюлуп ырдай берчимин да, ырдап билгиспей анан чоң маракеге барып калдым, бир ресторанга, көл жакка бардыкпы. Анан эле апаларды көрүп алып эле токтобойт да көзүмөн жаш. Анан ошонун арасынан бир апаны көрүп эле барып туруп кучактап, ал да мени өлө кучактап, кадимкидей
мээрин берди да бул. Менин апам мен ар бир ырларымда жашайт. Ар бир ырымдын, ар бир кайрыгымда жашайт. Мен апа деген ырды мисалы азыр 3 эле болсо мен дайыма жазам, дагы балким 5-6 жазышым мүмкүн. Баягы ата асказоо болсо эне анын боорунда агып турган булак дейт го. Ушул сөздөр эле жетиштүү го дейм мен. Ошо ата энеңерди ушунчалык сыйлагыла, урматтагыла, сүйгүлө, эркелегиле, кучактагыла. Ал ата эненин мээрими түгөнбөйт. Артыңызга кылчайып караганда ошол жүзүңүзгө жылмаюу тартуулай турган, жүрөгүңүздү жибите турган ошол апаңыздын элесин сүрөттөп бере аласызбы? Эртең менен апам экөөбүз эрте турчук эле. Эрте туруп. Жайында өзгөчө. Жайында мындай малдар калып калат да баягы аксак жүдөгөн малдардын баарын алып калган, кой кайтарасың, кесүүгө кошосуң да жайында. Анан эртең менен мен барып кошуп келем. Анан кошуп келип келсем апам мага дайым неме кылып койчу да. Эртең менен уйт сүтүн тартат да. Анан каймак даярдап, анан самовар кайнатып койчу. Вот эң чоң мындай өзгөчө бул кыргыз апасына өтө тиелештүү да. Кыргыз баланын бактылуу көз карашы деп эсептейм да. Жана клиптерде ушуну көп көрсөтүшөт го. Чын эле менде ошол сезим болчу да. Келсең анан тимеле анан жана табакты жалап, жана каймак немесин жалап анан мону жесең балам мындай кылып жечи деп ушинткендери, оозуңа салганы, ушул көз ирмемдер мен үчүн аябай мындай рахаттуу көз ирмемдер да. Албетте ошол учурда эле сагыныч көз ирмемдер. Кечке шоктонуп жана ойноп келесиң, суу кечип кечке ойносоң, кечинде бутуң баары кезилет. Кезилгенде анан ыйлайсың кечинде. Апа бутум атышып атат деп саат 9-10дон кийин кечинде анан сууну кечпе деп канча айтам деп тамандарым жарылып кетет да. Суу ойноп кечке бош топуракта ойноп жүрсөм, анан келип анан жана каймактан келип анан сүйкөп берип койсочу. Анан өзү ошону кайра атышып атабы деп анан үйлөгөнү, мисалы үчүн көрдүңүз кандай зор мээримдер да бул кайталангыс жашооңдогу. Анан ошол учурда бир рахаттуу көз ирмемдер. Азыр эстегенде кадимгидей ошол күнгө барып келгендей болуп келатам да. Ушинтип эскериш керек деп ойлойм апаны. Балдардын көкүрөгүндө апанын жыты калат дейт. Ошол апаңыздын жытын издейсизби? Сагынасызбы? Эми кандай десем, мисалы мен апам үзүлүп атканда жоолугун алып калгам да. Жоолугун көпкө чейин жыттап жүрдүм. Анан кийин балдарым нече ооруйт да. Кээде баягы кичике бала эле. Ошону атайын таңып койчумун ошону. Мен дайыма айтам балдарыма, турат да ал жол. Onu жоғалтпауы чоң апарам. Мен белеги бар да, мен ак жоолук сонун кызыл гүлдөр башынан алгам да ошол апам акыркы сапарга кетип атканда. Бала кезиңизде бейбаштык кылып апаңызды тарынтып алган учурлар болду беле? Баягы көңүлүн оорутуп алгандырмын, бирок эсимде жок да, момундай тимеле аябай неме кылып мындай эсимде каларлык кылып көңүлүн ооруткан жокмун деп эсептейм мен. Апаңыздын көзү өтүп кеткендигин уккандагы абалыңызды айтып бере аласызбы? Приступ берди. Андан кийин өзү барсак эптеп үйгө жетейин деди. Антпеңиз, мойнуңузду неме баягы боюңузду таштабаңыз, антпеңиз, мойун сунбаңыз деп атасыз. Баары жакшы деп койду. Анан акыры түзөлүп, больницадан сыңкыйып чыгып, айылга алып бардым. Мен машинам менен барды. Экөөбүз жолдо карай ырдап бартабыз. Мен боомдо экөөбүз дайым ырдачубуз негизи. Мен ырдачымын. Ал мага кошулат үчүн алдыма салып алып. Анан ошентип ырдап кетип баратам. Үйгө жеткенден кийин мен кеттим 2 күн. 10 апрелде бардык, 12-синде немеге кетти деген. 12-синде кайра чалды. Чөтө оорутам кичине депчи. Жок, түштө сүйлөштүм кечинде, анан состум болуп атам деди. Анан билдим дагы эле. Ууруган бойдон келдим, кайра машинага эжемдерди салып алып барсак, баары жакшы, зыңкыйып көрсө боюн түзүп коюптур. Анан кечинде коноктоду бизди. Багыланга союшту, жедик. Анан жатканда анан эртеси күнү ошо түн эле уже неме берди. Аябай приступ бере баштады. Кечинде эле ошол күнү кечинде 6 сааттан эле кетип калды. Үзүлүп кете берди. Анан туруп калдык. Эмне кыласың? Жашоо ушундай экен, айла жок. Анан убакыт өзү дарылайт экен, убакыт өзү учур өзү акырында убакыт өтүп отуруп дарылайт экен да. Акыркы суроолорубуздун бири
сизге бир ушундай мүмкүнчүлүк келсе апаңызга кат жазыңыз. Ошол катты апаңыз өзү колуна алып окуй турган болсо, ошол катка эмне деп жазат элеңиз? Мен сизге ыраазымын. Ошонун ичинде баардык менин ушул баардык нерсем ошол ичинде да бар. Көкүрөгүмдө багып жүргөн, сагынып жүргөн, айта турган сөзүм баары ошонун ичинде. Ошо бир эле мен сизге ыраазымын.